Но турган машиналардын бардыгы запретте да. Алдыңкы бир мына Civic транзит номерде мына калгандары бүт эле запреттеги машиналар. Анан бу таксидегилер дагы тугандар көпчүлүк таксопарктардан азыр ИПдан анан машиналарды алып атышат го азыр эме кылыпчы. Выкуп кылып алып атышат го. Выкуптагылар көбү чыгара албай калып атышат да. Кудай сактасын. Ошолор дагы жардам берип атабыз тугандар, алып кетсе болот аларды дагы. Темир номерде болсо алып кетишти. Жардам бергиле, ооба. Азыр мына тургандардын бардыгы запретте. Российский номерде кетет бардык машиналар. Азыр көбөйүп кетти основной запреттеги машиналар. Эч ким күйбөсүн, эч ким күйбөсүн. Жолу бар да, мүмкүнчүлүгү бар да, машинаны алып кетип калыңыздар. Эгер ушундай случай болсо да сиздердечи. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада дегеле Россияда эмгектенип жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Мындан 2 ай алдын Сайыт агабыз тралдар менен Кыргызстанга машина жеткирет. Эгер Кыргызстанда машина болсо, Питерге, Москвага жеткирип берет деп дагы видео чыгардык элек. Көптөгөн суроолор болду эле. Бүгүн дагы ошону жаңылап чыгарып, кандай суроолор болуп атат, бардыгынга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Мурдакысында бизге толук ошол чирик машина кетет экен. Бизден келген машиналар могу окшогон таза жаңы машиналар келет экен деп көңүңүздөр кейдиңиздер эле. Туугандар, азыр курс төмөндөп, сом бийик болуп, тапкан эми 100 миң болобу, 152 миң болобу. Эми карапайым эл Матиз болсо дагы, Жигули болсо дагы ошонун сомуну ошол мисалы 120 миң болсо 120 миңди таза мындай кармап калууга аракет кылабыз да, ошого колдон келсе жөнөтөбүз. Моюнга алыш керек, могулар через Кыргызстан аркылуу келип атат. Бул азыр Питерге барат экен. Келиң. Сиз бака? Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга ысык салам. Машиналарды качан алып кетти асыңар? Машиналар чоң кичинесине карап туугандар. Матиз, Гетс, Фит, ошого машиналар туугандар Бишкекке чейин 25 миңден алып кетебиз. Жалабат Ошко 5 миң сом кошулат, 30 миңден болот туугандар. Матиз Гетстен. Матиз, Гетс, Фит, ошогон хэтчбек машиналар. Анан седандар туугандар Бишкекке чейин 30 миңден, андан нары 5 миң кошулат туугандар. 35 миңден болуп калат. Портерге окшогон машиналар, мына портерлер туугандар, мисалы Жалабатка чейин 40 миң, Бишкекке чейин 35 миң рубльдан туугандар. Портер салса эмне бутиги жогун салыш керекпи же? Бутикмен алып кетебиз. Бутиги жок. Бутиги пасыраак болсо алып кетебиз туугандар. Бийигирээк болсо батпай калат экен, ошол бутиги жок көбүнчө алып кетип атабыз. Анан бутиги барларды эле алып келсе мөлчөп көрөбүз. Пасырактары бар, кээ бирки бутиктерчи, ошолор кетет туугандар. Кыргызстанда машинанын баалары кандай болуп атат? Кыргызстанда машина постоянно барып келип турасыздар эми, бирок. Кыргызстанда машинанын баалары эми бул жакка караганда бир аз кымбатыраак. Анан өзүң айтмакчы, азыр сом бийик болгонго көпчүлүк адамдар ошо иштеген акча салбай эле машина алып, машина жөнөтүп, кичине болсо дагы кымбатыраак сатып, ошол акчасын кичине көбөйтүп алып атат да, мындай айтканда. Бизде Гетс менен Хит, а? Хит да бизде. Матиз дагы бар. Матиздер көп кетет. Күнүнө 2ден, кээде 2 күнүн биринде тралдар Кыргызстанга жөнөйт. Москвадан колдон келишинче күндө чыгарып атабыз. Кээде 2 күндө чыгып калып атат. Санкт-Петербург шаарынан 2 күн же 3 күн аралыкта чыгып атат ал жактан. Аяктан дагы бар. Ал жактан дагы бар. Санкт-Петербургдан же Москвадан салам десеңиздер, кайрылып бересиңер туугандар. Эгер через Кыргызстан аркылуу башка өлкөдөн алдырам деген болсоңуздар дагы компания болуп сүйлөшсөңүздөр, аны дагы алып келип беришет, кудай кааласа. Мына жаңы эле машиналар, бул калган машиналар түшүбүттүгү кандай болду? Кандай машиналар келген? Внедорожниктер келген, Жигулилер келген. Алар чүрүп койдук. Бул 2 машина Питерге чейин болчу. Питерге кетип атат азыр бул машина. Бул жүктөлгөн машиналар азыр Кыргызстанга келет. Бул машина, анан бул 2 трал азыр Кыргызстанга чыгып атат. Кээде күнү 2 трал чыгып калат, кээде 1 чыгат, кээде бир күн задержка менен чыгып калат. Эми машинанын келишине карап элдин кызматын кылып атабыз, жеткизип берип атабыз. Жамырга карабай, элдин кызматында жүрүшөт. Азыр кандай машиналарды алып кете аласыңар? Азыр проблемасы көп, машина чындыгында Москвада көп да. Көбүн эсе залог, лизинг, угондогу машиналар чыгып кетеби, кандай болот? Жолдору барбы? Лизинг, залог, угондогу машиналарды алып чыгып кете албайбыз. Кредит, запреттеги, регистрационный действияга коюлган запреттеги машиналарды алып чыгып кетебиз. Регистрационный действияга машиналар туугандар основной ушу камерадан чыгып атат. Анан ушу көпчүлүк машина ушу орустардын атында,
Орустардын кредити болуп калат, бир жабылбаган бир долгу болуп калат. Ошол себептен машина штраф болуп болсо дагы ошол себептен түшүп калып атат да. Ошо орустун винасы боюнча дагы түшүп калат да. Кечээ күндө дагы бир машина бир нерселер болду деп айтып аттыңыз эле. Эмне болду? Ол компаниянын атындагы машина болчу. Компаниянын атындагы машина болчу, граница барганда түшүп калды. Аны дагы ошол жерден чечкен аракет кылып алып чыктык, бирок кичине кайра кетти, Кыргызстанга кетирдик. Бир аз кыйыныраак болду алып чыгыш эми. Алып чыгып бул жерден алып алгандан кийин биз полный текшерип алабыз. Жоопкерчиликти моюнга алабыз. Ал жерден ошол сүйлөшүп, хозяин менен байланыштырып, хозяин өзү курста болду. Алып чыгып кеттик дальше нары. Кыргызстанга жеткизип бердик. Алла разы болсун. Эч ким күйбөсүн. Чындыгында көп нерсе өзүгө коем дегенде туугандарыбыз регистрациясы базада жок болуп, көп кое албай калат. Мен бирөө жарымы койсоң ошондой проблема ачып, ошонун ары проблемага илешип кеткендер чынында көп да. Кыргызстанга жөнөтөм десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Ушул агаларым кызматта 24 саат бою чала берсе болобу, кандай болот? 24 саат телефондорубуз жаным. Гаида тааныштар бар, ошол. Гаида тааныштары бар, учеттон снимать этем десеңиздер, туугандар, биз номерлерин беребиз, өзүбүздүн инилерибиз иштейт, ошол балдар жардам берет учеттон чыгарганы. Учеттон чыгарганы барганда машина түшпөйбү, баягыдан же аркасынан жүрүш керекпи? Документтерин эле жөнөтөт, ошол бала менен өзү чалышып байланышат. Документтерин биринчи жөнөтөт, ол документтерин бир каттап коет дагы, ону Техас моторго эле чакырат. Техас моторго минип барат. Минип барат. 1 саат убакыты кетет, 1 саат, 2 саат. Ошого жетпей эле бүтүрүп берет. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым элдин кызматында боло бериңиздер. Айткандай эле жамгыр жаап атат. Оор айдан өлдү. Кызматта болуп карабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Тынч болгула ака. Болтурмай. Элдин кызматына ар дайым болгула. Жакшы мамиле кылсаңыздар, кайрылган элдерге тээлөө жакшы болуп, хоп болмосо, Кудай кааласа баары жакшы боло берет. Бизде көп нерсе ошол тарткан рекламаларынын көбүнөн мамилелери начар экен, чалсаң керсет кыргыздар деген эле сөз көбөйөт да. Ошого элдин ишиде эми аркыл адамдар бар да. Боло берген жакшы. Ооба. Көрүшкөнчө туугандар, каналга катталыңыздар. Кимдир бирөө керек болуп калышы мүмкүн. Группадан группа таратпаңыздар. Рахмат барыңыздарга. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.